Достор, Эмилия сүт заводунан салам да бир жолу. Биз экөөбүз ичин көрүп чыктык. Сыр кантип даярдалат, май кантип даярдалат. Айтор сонун экенчи. Ооба, келген сүттөр кандай процедуралар менен кабыл алынат, кандай этаптар менен өткөрүлөт. Каяка экспорттолот мисалы? Кыргызстандын ичине көбүнчөсүн, анан Казакстанга экспорттолот экен. Ошо Эмилия сүт заводунун немелерин алгыла, продукцияларын. Буга чейин Россияга дагы экспорттолуп жүрчүкен, анан азыр жана карантинден кийин пандемия Токтогон, а? Ичиндеги сүт иштетүүчү техникалык каражаттардын баардыгы ушундай жакшы экен, Тазалыгы, баардык сапат талапка жооп бере турган, а? деп ойлойбуз биз эми. Аны Ошентип айтышты бизге. бизге айтышты. Биз деле технолог болгону билбейбиз. Көргөн нерсебизди айтып атабыз. Бирок тазалыгы, кызматкерлердин кичпейилдүүлүгү сонун экен. Ошол. Үстүртөн айтканда сонун. Анан ар бир келген, сырттан келген киши үстүрө чепчик, бахила, халат, жагымдуу атмосфера экен да мындай. Ооба. Мына киргенде эле баары көрүнүп турат. Ошол достор, мынакей Эмилия сүт заводу Кыз Адыр айылындагы. Бирден бири ушул жергиликтүү бюджетке салым кошуп аткан бир өндүрүштөрдүн бири деп айта алабыз да. Ошо. Канча деген адамдар жумуш ордуна камсыз. Ар бир айылдан сүт алып келгендер да канча пайда көрүшүп атат. Бизге окшогон сүт өткөрүп аткандар канча пайда көрүп атат. Жумасына 1000 сом, 2000 сом түшүп турат. Айтор. Өндүрүштөрдүн болгону ошол жүрөк сүйүндүрөт да кыскасы. Барыска эми баа кабыл алып атат эми ал. Айтканча ушул жерден бир маселени айта кетиш керек го. Баягы сүт арзан болуп, областтык деңгээлде таласта сүт арзанды кызычу болду эле. Эми ал тараптан биз эч кандай пикир айта албайбыз го. Ал боюнча комментарий бербейбиз. Кандай сүт канча сомдон алып атат эми алардын жеке тармактар частныйда өздөрү баа саясатын иштеп чыгышат да. Болгону ошол жердеги процесстер аябай сонун экен, мындай жакшы көрүп чыктык. Сонун.